Бир топ таасирдүү болду. Жана азыр болсо 57 килограмм салмактагы дал ушул буга чейинкидей эле 57 килограмм салмактагы кезектеги мушкерлер Айбек Изамидин уулу жана Азамат Карабеков. Айбек Изамидин уулу көк бурчтан чыкты, көк мээлейчен. Ал эми Айбек Изамидин уулу көк, ал эми Азамат Карабеков кызыл. Өзгөчө баштады. Мына бир сыйра экөө тең октагонду айланып чыкты дагы. Ошол замат Айбек Изамидин уулу тараптан бир лоу кик, экинчи лоу кик. Буттары өтө жакшы иштейт экен. Эми Алгыр спорт клубунан Азамат Карабеков Айбек чабуулга чыгып атат эле. Демек Айбек тууралуу азырынча айтып туралы. Айбек Изамидин уулу бул Хасан Санахуддиновдун шакирти, Спарта клубунда машыгууларын өткөрүп келет. Бою 1,72 сантиметр, өзү 19 жашта. Ал эми мына Бразилиянын желеги түшүрүлгөн чолокшумду кийип жүргөн бул кызыл мына бурчтан чыккан Азамат Карабеков Алгыр спорт клубунда. Демек Алгыр спорт клубунун өкүлү жана Асан Касымовдун шакирти, Казарман деген лакап аты бар. Мүмкүн Казармандан. Андай болбосо, азыр болсо мына муунту ыкмасы колдонулуп атат Азамат Карабеков тараптан. Буга чейин мына 5 беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жеткен 19 жашта экенине карабастан тажрыйба чогултуп калган Азамат Карабеков. Токтотуш керек го дейм. Токтотуш керек, анткени мойнун берип койду. Мойнун бергенден кийин албетте андайда эч кандай маселеси жок, утуп кетет. Андыктан мына Азиянын чемпиону болуп жүргөн Азамат Карабеков Айбек Изамидин уулун ошентип биринчи раундтун бир жарымына жетпей эле эсебин тапты. Айбек Изамидин уулуна кийинки беттештерде ийгилик каалайлы. Азамат Карабековду азыркы беттештеги ишендүү жеңиши менен куттуктайбыз. Бир топ таасирдүү болду. Жана азыр болсо 57 килограмм салмактагы дал ушул буга чейинкидей эле 57 килограмм салмактагы кезектеги мушкерлер Айбек Изамидин уулу жана Азамат Карабеков. Айбек Изамидин уулу көк бурчтан чыкты, көк мээлейчен.